Саламатсыңарбы урматтуу кесиптештер, окуучулар жана менин каналыма катталгандар. Бүгүн биз бүгүнкү сабакта үй шартында тооктун жумурткасын алгачкы иштетүү өткөрмөкчүбүз. Тооктун жумурткасын алгачкы иштетүүдөн өткөрүү үчүн бизге алгач даярдалган идиш аяктар керек болот. Желимден жасалган эки идиш керек болот. Бирдей үчүнчү идиш бул тешикчелери бар дуршлаг сымал, бирок желимден жасалган идиш керек болот. Ошондой эле кичинекей контейнер, кичинекей жабдыгыбыз термошук, суунун температурасын текшерүү үчүн, суу, кальцийлүү сода, хлор керек болот. Анда эмесе жумуртканын алгачкы иштетүүсүн баштамакчыбыз. Термошуктун жардамы менен биз суунун температурасын өлчөйбүз. Суунун температурасы 40-45 градустан төмөн болбого керек. Тамак ашка пайдалануунун алдында сөзсүз түрдө жумуртканы алгачкы иштетүүдөн өткөрүү керек. Себеп дегенде кабынын бетинде көптөгөн микроорганизмдер бар. Эгер алгачкы иштетүүдөн өткөрбөй тамак ашка пайдалансак, микроорганизмге түшүп, өрчүп кетиши мүмкүн. Ар кандай ооруларга чалдыгышы мүмкүнбүз. Мынакей термошуктун жардамы менен биз суунун температурасын өлчөдүк. 41 градус экен. Анда термошукту бияка коебуз дагы. Сууну бөлүштүрөбүз. Ар бир идишке 1 литрдан суу куябыз. Бул жерде 2,5 литр суу бар. Жарым литрден азыраак суубуз калды. Эми желим тешикчелери бар идишке алгач даярдалган жумурткаларды салабыз. Биринчи аралашманы жасоо үчүн биз кальцийлүү сода аралашмасын алгач таразагынын жардамы менен тартып алдык. 1 литр сууга 10 же 20 грамм суу керек. Ошондо 1-2% кальцийлүү сода аралашмасы болот. Мен 20 грамм кальцийлүү сода аралашмасын салдым. Экинчи идишибизге алгач тартылган хлорду салабыз. Хлордун өлчөмү 5 грамм. 5 грамм 1 литр сууга. Ошондо 0,5% хлор аралашмасы болот. Суунун температурасы ысык, жылуу болгондуктан зыянсыздыруучу заттар тез эрийт. Бирсине аралаштырып алабыз. Экинчини аралаштырабыз. Эми жумуртканы алып, ушул идиш бойдон биринчи аралашмага салабыз. Аралашма жумуртка бардык аралашманын ичинде болушу керек. Биринчи аралашмада, кальцийлүү сода аралашмасында 5 минут жыланып туруу керек. 5 минут өткөндөн кийин жумуртканы чыгарып, экинчи аралашмага салмакчыбыз. 0,5% хлорамин аралашмасына. Андан соң 5 минут тургандан кийин жумуртканы чыгарып, агып жаткан жылуу сууда чайкап, ар бир жумуртканы таза жумуртка деп маркировкаланган идишке салабыз. Мына ушундай жумуртканы гана тамак ашка колдонууга болот. Эсиңиздерде болсун,
Кереги жок учурда жумуртканы алгачкы иштетүүдөн өткөрүү керек эмес. Пайдалануунун алдында гана жумуртканы алгачкы иштетүүдөн өткөрөсүздөр. Кереги жок учурда караңгы салкын бөлмөдө чыккан күндөн баштап 1 ай сактаса болот. Анда эмесе кийинки видеороликте көрүшкөнчө.